Бул набор ушундай набор, бул набор тууралуу мен азыр баштасам токтобой калышым мүмкүн. Бирок бул набор тууралуу сиздер үчүн ким айтып кетет? Бул набордо канча жолу адамдардан результат көргөзгөн? Кандай кылып ичкенди? Кандай айтканда 7 жылдык опыт бар. И плюс еще ушул наборду адамдарга мындай айтканда предлагать этип адамдардын ден соолугуна жакшы кылып, ошол эле моментте ушунчалык результаттарды көргөзгөн биздин өзүбүздүн спонсорубуз бүт мынау Европа, Россия, Кыргызстанга таанымал ачып чыккан совет директоров, член совет директоров деп айтсам болот. И очень большой успешный человек, мындай айтканда канчалаган кыргыздардын башын бириктирген өзүбүздүн спонсорубуз Сафировый менеджер Кадыров совет өзү мен өзүм гана ушуну түшүндүрүп берейин силерге. Жалпак тил менен деп бизге бүгүн чакырып койсок, Сафировый менеджер. Саламатсыздар, телефондорду ретушный кылып атсаңыздар. Мен чыгардан мурун биздин компанияда бүгүн жаңы супервайзер чыгыптыр. Ошол эже куттуктап койдук. Молодец. Кадамдарыбыз вообще компанияда эң кыйын кадам ушул кадам. Да. Куттуктайбыз. Карналга катышасыз. Мен атым Совет Кадыров, да, компанияда 7 жылдан бери иштейбиз. Да, это сетевая компания, к сожалению. Биздин элде сетевой компанияда отзывдар начар бар. Но сетевой компанияда ким иштебейт? Кто не понял сетевой компанияны? Ким түшүнбөй калды? Ошол гана адам иштебейт. Бирок миллиондогон сетевой компаниялар бар. Миллиондогон. Анын ичинде можно по пальцам посчитать правильные сетевой компаниялар. И бул компания 43 жыл болду. 170 мамлекетте легалдуу түрдө иштейт. Это уже немаловажная информация бул. 33 крупный мусульманский мамлекетте барбыз. И бул компания экономикасы низкий мамлекеттерге кирбейт. Но ушинтип айтканымда көп айтат, а почему Кыргызстанда барганда депчи. Это благодаря Бакиева, Бакиев киргизген бул нерсени. И самый эң негизгиси рейстерден өткөн, налоговыйдан. Биз налог төлөйбүз, доходдо. Мен паспортум российский болгону менен, мен Кыргызстандын да айлык алам. Налог төлөйм. Россиядан айлык алам, налог төлөйм. Германиядан алам, налог төлөйм. И налог төлөгөн жумуш бул туура жумуш болот. И эгер бул компания жалган болгондо, азыр канча компаниялардын акыркы 2 жылда канча компания ачылды, жабылды, туурабы? Хоть как ни крути. Ой, Кыргызстандын атынан чыкты бул компания, кыргыз баягы патриотизмди ойготкон компаниялар канчасы ачылды, жабылды. А биздики андай взрывной эмес. Биздики ушул бир калпта кетип атат. Эгер бул компания чындыгында жалган болгондо мен 7 жылдан бери иштебесем керек эле. Да, көп адамдар келип кетти. Ким бирөөнү мен 5 минут помню. Ким бирөөнү полчаса помню, ким бирөөнү 1 саат помню. Ким бирөөнү 7 жылдан бери тааныйм. И бүгүнкү күндө 24 адам 100 миңден и выше айлыкка чыгышты. Ушу бизге ишенип келген адамдар. Компания 78 жылы 15 мартта ачылган. Господин Рексмон ачкан. Рексмон 90га чыгып өтүп кетти. Мына 2-3 ай болуп калды, жакын жер жайлуу болсун. И бүгүнкү күндө Грекмон, анын баласы президент компания. И бул кыргыз бул 7 жыл мурда менин келинчегим мастопатия оорусу менен ооруп, сетевой компанияга мен да отзывым начар болгон, потому что бул компаниядан мурун мен башка компанияда чоң лидер болгом. И ал жактан баягы адамдар көп нерсени обещает деп кой. Ой, келсең эле байып кетесиң, там золотые горы, андай мындай. И биз ошол компанияда иштеп, эми атын айтсам некорректно болуп калат. Ал компанияда 5 жыл иштеп, бизди үйрөткөн адамдардан да өтүп кетип, анан чокусуна чыкканбыз. Чокусуна чыксак, баягы бизди үйрөткөн адамдын айткан сөзүндө эчтеке жок. И биз ошол маалда 2015 жылы
Болду, сетевой маркетинг токтоду менин жашоомдо. Де анан шаурма ачкам. Шаурма ачып калганда бул жумуш мага Аллахтан келген жумуш. Бул жумушту мага бирөө үйгө алып келген эмес. Бул Аллах берди мага. Анан ошол малда менин келинчегим мастопатия болуп калды. Больницага барсак, айтты уже только операция. И эми элестетти, бир көкүрөгүн алгандан кийин, это бүгүн медицинаны кичине түшүнөбүз. Определенный убакыттан кийин бир көкүрөгүн по-любому алынат экен. Или также сустав боюнча айтайын. Ой, мен мына эле тизем ооруйт дейт. Анан продукцияларды айтсам, жок, мен алмаштырам дейт. Суставды. Боптур, алмаштырды. Но бул жака дагы тебет постепенно. Вот. Это мы сегодня понимаем. И ошол маалда Казакстанда Айман Омарова деген биздин таанышыбыз бар. Ошол анан вот кандайдыр бир бол келинчеги менен сүйлөшүп калдым. Анан келинчегим ыйлайт, как всегда. Ушундай болуп калды, мен 20 жылдан бери Москвада, Россияда жүрдүк. Эчтеке жетинбедик, плюс бул орунду ашырдык дегенде ошол Айман айтат, кел эле Алматыга. Эч кандай больницага барбагыла дейт. Биз бул продукция Россияда бар экенин билбейбиз. Анан биз ошол Алматыга бардык, акча кетирип баргандан кийин эле сетевой компания экен. Мен келбейм дегенмин да сетевой компания. Анан ладно, мага акча жөнүндө айтпагыла, мага ошол менин келинчеме керектүү продукцияны бергиле деди. Чоң коробка мына ал жерде турат го, мына чоң коробкасы. Ошонун бирөөнү карматты, мынантип ичесиңер. Анан Алматыдан кайра Красноярскийге келдик. Келип бир жума десем жалган болуп калып, бирок 10 күндүн ичинде менин келинчегим результат алды. 10 күндүн ичинде. Это мастопатия, өзүңүздөр билесиздер мына айылды. 10 күндө бул Аллах, ошон үчүн айтам да, бул жумушту мага Аллахым берди. Бизге Аллах күндүк омат жөнөтөт, күндүк жөнөтөт. И ошол маалда бир айдын ичинде бизге ушул Москвада главный офис, биз Красноярскте иштейбиз да. Главный офистин компаниянын директору российский айтып калды, 27 000 айлык чыкты силерге. Вы должны забрать, расчетный счет ачып деди. Дегенде биз түшүнбөй калдык. Каяктан келди? Что? Биз албадык деле. Биз Казакстандан келип атпайбызбы? Көрсө, аз мастопатия деген көп да. Келинчегим базарда 1-2 адамга айткан экен. Алар мына сиздерге окшоп келип, ушу өлөң турайын, айта берип тоюңузду, алып ичип көрөйүнчү деп алып ичип көрөт. Эмне болду? Покупка кетип атат да. Туурабы? Покупка кетет, компания акча төлөйт бизге. Вот. Ошондон чыккандан кийин алтындарым вот дасторкондо турат. Кандай эме болбосун, мен 27 000 көргөндө эже барып туруп, эми мындай да, ошол молда нормальный адам кандай кылат? Бизнести сатмак. Шаурма, камокту сатмак да, туурабы? Мен ошол шаурма, камокту бирөөгө достойный деп көргүм келбеди. Бирөө да кыйналбасын дедим. Шаурма сатыпчы. Бирөө да кыйналбасын деп бардым да, менин чакырган досум бар экөөбүз барып талкалап, бузуп, бузбай эле кете бербейсиң десең. Я сейчас думаю так, да? Алып чыгып, талкалап кеткенбиз 20. Бардык туган урук, мени тааныган адамдардын бардыгы таң калган. Ошондой закусочныйды зорго ачып, акча тыгып, анан дагы сетевой компанияга кеттим деп байекелерим бардыгы мындай болгон. Бүгүн бирөө магазин ачып атса, борум ооруйт. Потому что 99% банкротство обеспечено. Бирөө салон красоты ачып атса, борум ооруйт. Бирөө контейнер ачып атса, борум ооруйт. Потому что это болбогон нерсе. Бүгүнкү заманга салыштырмалуу. Анан ошол 27 000ге ишенип, бүгүнкү күндө мына 7-жыл болуп атат иштеп атканыбызга. Кудайга шүкүр. Берекеси бар. Чын бар жерде береке болот да. Чындык бар жерде береке болот.
чындык жок жерде аз эле болот, бир эки аяк эле жарайсың. Болду. Адамдар бүгүн алданбайт. Эки жолу алдашың мүмкүн. Вот сиздер жаңысыздар го. Мына байке 4 жылдан бери менин жанымда жүрөт. Анда бул идиот эмес да, бул 4 жылдан бери алданып жүрөм. Туурабы? Вот мондай логически ойлоп көрөйлүчү. Эми баягы хайтер деп коесуңар мына видеодо. Эми ал баягы мындай да. Ийгилик дагы возможность. Или биздин мусулмандардын тилинде оомат. Бардыгына келе бербейт. Мына жеринде тараканы жокторго келет. Мына жеринде ушак жок адамга келет. Мына жериндеги көрө албастыгы жок адамга келет экен. Ийгиликчи. Кече бир айтып атат, мени тааныйт окшойт да, билбейм. Мактанасың эле мактанасың. Мен өзүм мактанган деле жокмун. TikTok деген бир жинди нерсе чыгып калыптыр. Чыктым дагы мен автобиографиямды айтып бердим. Мен автобиографиямдын смыслында эмне деп турат? Грузчик дагы, уборщик дагы, уборщица дагы, дворник дагы, дворница дагы жашоону өзгөртсө болот деген мааниде айтып. Айтып атсам, значит, душман адамдар алыстан келбейт да, сиздер мени тааныбайсыздар да, туурабы? Душмандар менин тааныштарым эле болот. И ошонун арасынан бирөө жазыпты. Чындап эле ошондой болсом, квартиралардын документин көрсөтпөйсүңбү? Анан ошондо ишенет элек болду. Причем тут? Анан мен ага ответ жаздым. Боптур, көрсөттүм дагы дейин. Боптур, сен ишендиң дагы дейин. От этого что? От этого что? Мен лично ишентиргим деле келбейт эч кимди. Потому что мне хорошо, и слава Богу, өзү үчүн на то пошло. Туурабы? Көпчүлүк айтат, ой, пирамида лохотрон. Знаете, вот бунун несепин айткым келип атат. Мен кылган жумуш пирамида эмес. Я могу это любому доказать. Мен кылган жумуш бул лохотрон эмес. Мен буну доказать этип берем. Биринчи келген адам бул жерде постоянно көп ала бербейт. Анын аркасынан, вот мен аркаман келген адам менден көп алса болот, только өзү чечет аны. Керекпи, керек эмеспи? Аппетит чечет. А эми жөнөкөй адамдын жумушу лохотрон экенин дагы доказать этип берем. И жөнөкөй адам пирамидада иштейт экенин да доказать этип берем. Ал оңой эле нерсе. Начальник и сен. Начальник 1 саат иштейт, миллиондорду алат. А 1 саат начальник эмне жумуш кылат? Башы менен иштейт. Ошон үчүн миллиондорду алат. Рабочий Аллахтын берген аманатты кыйнап, денсаулыкту кыйнап 30 миң алат и 12 саат иштейт. Айлыгын көбөйбөйт. Начальник байып кете берет. Айлыгын көбөйбөйт. Вот это и есть лохотрон. Потому что бывший Советский Союздун закону это и есть лохотрон. Бүгүнкү 21 кылымдын мышлениясына Советский Союздун мышлениясы не совпадает. Правильно? Вот Советский Союз, да, Советский Союз кинул же вас. Правда? Мына эже сиздин жашыңызда Советский Союз маалында сонун жашайт элеңиз. Но мен точно билем, сегодня работает. Но, к сожалению, бүгүнкү күндө Советский Союз кайра келбейт. Забудьте. Бүгүн жаңы жашоо. Аллахым бизге денсаулыкту аманат кылып берген. Значит, жок дегенде ушул жашка чыктыңыздар. 30 жыл болобу, 35 жыл болобу, 40 жыл болобу, хотя бы бир тазаладыңарбы? Өлүп кетсин, бекер келген нерсе да бул денсаулык. Туурабы? Чурга барып өтүңөрдү алдыра коесуңар. Өтүң мишат этип атат. А өт деген 500 функцияны аткарат. Өтү жок адам. Мына желтый банканы өттүн ордуна байлап коюш керек. Өттүн функциясын аткарат ушу. Эми элестеткиле 2300 турат. Өттү сатып ала албайсың. Көпчүлүк айтат. Оруп келгендер айтат. Ой, мен геморроюм бар. Анан суммасын айтып келгениңде эле, ой, кымбат экен дейт. Анда геморрой арзанбы?
Мисалы, денсаулықты bir өзіңі, вот байекелер, мына достор, машина минеміз. Тұрау, мен бір кітаптан оқып, мен уялдым ошол. Ошол күндөн баштап мен аялымның машинадан да жашы карайм. Майы 10 000 километр болду, майын алмаштырасың, запчастарын алмаштырасың. Ошондо гана машина жакшына жүрөт. Карасам аялым эскиле халат кийип жүрөт. Бола берет. Жок. Да, это күлкүлүү, но 99% биздин эл ошентип жашайт. Эми мышлениени өзгөртүш бул кыйын да. Значит, бирден өзгөртөбүз. Бир нерсе. Бүгүнкү күндө мен аялымдын нуждасы менин машинаман биринчи орунда. Түшүнөсүңөр? И биринчи эмнеден баштагам? Ошол мына коробканын ичинде чай жок. Бирок бул чай бизге келип калды. Аялым ошол биринчи. Бул чай эмне кылат? Ромашканы билесиңерби? Аптекада толуп атат. Фиалканы билесиңерби? Толуп атат. Дагы айтылачы дагы эмне? Шальфей дейт. Ошонун баардыгы, корица, баардыгы аптекада бар. Баардыгы жаман эмес. Баардыгын демдеп чай кылышса болот. Баардыгы очищенияга кетет. Но алтындарым, бул дагы чай. Чай десе көбүңөр ойлойсуңар, эми чай да деп, Света, ты понимаешь, да меня? Молодец. Чай десе бар, ой, чай деп коебузбу? А тиктокто да ошондой ырлар чыгып калды. Бул чай эмес. Бул дагы бир Аллахтын бир бизге берген бир сусундугу. Буну мен айтып берейин эмне бар. Алоянын гүлү. Алоя 5 жылда bir жолу гүлдөйт. Гербалайф деген компания бар. Жаман компания эмес, жакшы компания. Элар деген компания бар. Жаман компания эмес, жакшы компания. А почему анда алоянын гүлүнөн аларда чай жок? Надо задумываться. Ойлонуш керек. Только бизде бар. Жер жүзү боюнча только бизде бар. Бул чай. Bir paketlikin içinde ошол аптекада бар чөптөр барбы, гүлдөр. Ошонун бардыгы bir paketlikin içinde и плюс алоянын гүлү. Буну мен неге уверенно катуу сүйлөйм? 7 жылдан бери чам Кудай ошо. Мен 44 жаштамын бүгүнкү күндө. Мен бетимди көрүп эч ким айтпайт, мен 44 жаштамын. Bir орус аял келди. Келдимби, аялбы билбейм. Или өзүм бурактуу. Келди. Мен интернеттен көрдüm deyip, я хочу проверить. Al görse laboratoriyada işleydi. И сетевой компанияга ал адам ишенбейт. Может дать мне пакет? А мен пакет жанында көтөрүп жүрөм, мен көрөм, ишентирем деп. Ошол аял дайте мне, чайганы ичин ачып туруп, бир пакетти карматып койдум. Только верните мне деп койдум. Кайта келсин дедим, ой, билбейм, это было 3 года тому назад. Алып кетти и пропал. Мен эле эсиме түшүп калды. И бир күн ушинтип отурсам, эле келип калды. Это я у вас брал, да, десем. Можно я куплю вот этот, который пачка если. Я уже пропил, да, давайте да тут контракт. А что, да? Что случилось? А пап текшерет. Азыр бир сонун нерсени түшүнөсүңөр. Апарып текшергенде бир гүлдүн данные чыкпайт компьютерден. Алоэ. Бывший Советский Союздун медицинасында алоэ адамга зыян келет деген указ бар. Проверка. Ал 100-летний. Алоянын 400 сорту бар. Единственный барбаденс миллер бул съедобный ушул алоэ болот. Алоянын 400 сорту бар. Бизде эшиктин алдында өскөн алоэлер бар, горшокто чоң элдер эзеккен. Ал 100-летний. Советский Союздун ученыйлары ошо 100-летний изилдеген дагы разбудители раковых клеток деп чыгарып койгон. Эми элестетиле, туура эмес колдонсоң, конечно. Но сыздыкторго коюп атабыз. Цистиңерге коюп атасыңар. Любой нерсе коюп атасыңар ошол алоэн. И то помогает же. Туурабы? Аракка кошуп ашказанда ичип атабыз. Эмне үчүн ошол биз айылдагы алоэларды аракка спиртке аралаштырып коет? Билесиздерби? Сырты алайын деген ят бар. Bunun dagı kajurasında alayım var. Kurt kumurska jebeyt. Al ядовитый болот.
Bizde emне кылат? Сыртты менен кошо спиртке коет. Өзү ичиндеги маңызын эле алыш керек. Ошол гана пайда. Но биздеги 100-летниклерди потребление кылганы болбойт. Ну, да. И алоянын гүлү кайсы роль вообще мына чай кайсы ролду аткарат организмде, мен ошону айтып берейин. Буну демдегенде чайдай кылып демдештин кереги жок. Бир келин келди, мен мынантип эле мал ичип алам дейт. Бул деген акча турат биринчиден. Анан мал ичип койгондо бул чай эмес да, краситель эмес. Буну кечинде bir paketlikti. Anan termos var mı bardığınlarda? Hazır birdekende çok degen uyan bolup turgan zamanda oy termosum çok banka koysam bolobу деген söz uyan bolup turgan. Или мындай zaman geldi. Oy men sürelörдү билбейм, билгенимде намаз окуйт. Китап бар бүгүнкүндө, YouTube бар бүгүнкүндө, все есть для богатства, для всего. Только мына 3 килограммды гана көтөрө турган zaman. Бүгүнкүндө кедей болгондо уят болот. Бардык инструменттер бар бүгүнкүндө. Каяка өтүп кетем ушу сүйлөп атып эле. Кыскасы термосуң жок болсо уят болот. Жок болсо барып ал термос. Каерде арзан термос сатат айтайынбы? Фикс прайста. Фикс прайста смешный цены ошол жерде. Мен алгам илгери ошону. Пакетти жакарда саласың, сууну куясың, жаап коесуң, болду, забудь. Эртең менен жумушка кетип атканда, мынандай үйдө канистрин болбосо, баклажка деле бар. Куюп ал дагы, ошону кечке ичип бүтүш керек. Күнүгө ичип бүтүш керек. Ичким келбей атат, аны ичким кызыктырбайт, сени ичким келбей аткан. Ичип бүтүшүң керек. Кечинде келдиң, тамак менен эмес, бул отдельный. Тамактан мурун деле боло берет, тамактан кийин дагы, но не во время еды. Анан кечинде келдим, дагы бир пакет. Зерикпегиле. 20 күнүгө. Не кылат бул? Уборщицалар барбы араңарда? Пол жууганды билесиңерби? Пол жууганды билесиңерби, туурабы? Или нижний бельены жуйсуңар да, мен машинка салбайсыңар да аны. Туурабы? Ошо нижний бельены жуугандай ички организмди жуйт. Чай, именно бул чай, ички органыңарды жашартат. Түшүнүктүүбү? Анда жаштар ичсе эмне жагы жашарып кетеби? Нет, алар здоровый болот. Бүгүнкү күндө биринчи ушинтип айтып атканда мен айткам, ой, эми больнийлерди издейинби деген. Башта тиш жуула, духи сепкиле десем, эми больниц буду искать дегенде мени үйрөткөн адам айткан. А ты покажи мне здоровый людей. Өзүмө карасам, өзүм деле больной экен. Относительно здоровый адамдар бар бүгүнкү. Мисалы Союз малында 3 категория адам болгон. Здоровые люди, относительно здоровые и больные болгон. Бүгүнкү күндө 2 категорияда адам бар. Больные и относительно здоровые. Все, абсолютно здоровый адам жок. Смотрите, сен ачыктабасың. Относительно здоровый. Ну, чында. Вот, смотрите. Чай, мисалы, түнү иммунная система. Биз түнү уктайбыз го. Уктаганда организм уктабайт. Организмде иммунная система, мына бул тирик ойгонгончо дейт, тазалап салайлы мусорду дейт. Организмде мусор каяктан келип атат? Оздан келет. Кока-кола мусор. Газировка мусор. Кофе со сливками мусор. Нан мусор. KFC вообще мусор. Макдональдс мусор. 7 сомдук батон, ал ундан жасалбайт, билип алыңдар. Ал чаңдан жасалат. Мусор. Не ол? Жакшы нерсе кирбейт байы. Туурабы? Анан түнү чыгат дагы швабра жок мына жерде. Чыгат дагы уборщица, иммунитеттеги уборщица дейинчи, кармап туруңуз.
уборщица, биздин организмде уборщица ол иммунитет. Уборщицалар чыгат шобураларын көтөрүп алып, мына уктап да. И бул тирик дагы саат 10-да укташ керек правила боюнча. 12-ден өтө уктадыңар. Это уже нарушение. Адам 10-да укташ керек, саат 5-те туруш керек. Желательно даже 4-те туруш керек. Антпейсиңер. Көпчүлүгүңөр кандай эмне карап койдуңбу? Уборщицалар келет дагы, айтат. Келет дагы. Жинагыла деп команда кетип атпайбы? Келет да отуруп алат. Шынт отурат мамыр. Менден сигнал кетет. Турбайсың мына тирик алып койгон. Мусорун тазала десе. Мага дейт средства берди. Мага суу берди. А бул заводдун шефи кечке мусор жерди, эч полезный нерсе жеген жок. Эмне менен тазалайын? Десе, не дейт белки? Шеф анда отура бер, эртең жеп калаттыр дейт. Анан эртең завод ойгонду. Эртең завод ойгонду. Заводдун көзү шишиген, май баскан, өлүп калган. Тургуңар келбейт. Тургуңар келбейт так начальниңерди, жумушуңарды жиниңер келет. Причем тут начальниңер, причем тут жумушуңар. Анан эрте ойгонот. Ойгонгонуна пушайман жейт. Анан кайра жөнөйт, и ошол күндө мусор жейт. И ошо менен баягы койдун кыгындай болуп, чогула берет. Бир өзүнүн дозасына келгенде сбой болот. Анан кийин алояга келесиңер. Алояга келесиңер дагы, чайды түшүндүңөр, эмне кылып иш жумуш кылат. Алояга келесиңер дагы айтасыңар. Баягы желтый банканы бербейсиңерби? А желтый банканы эмне кыласың десем? Бунда 240 живые компоненты бар экен го дейт. Живые. Бул тилиңе тийдир, резко иштейт. Мындай компаниялар бар го. Иммунитетти секин көтөрөсүн, секин жардам бересиң. Бизде андай термин жок. Бул сразу жардам берет. Иштиң сразу жардам берет. Анан 50 жылдан 40-ты чогултуп келдиңер. Бир банка жардам береби? Бир банка 3 жашар балага жардам берет. Анын организми пока таза. Но 50-ге чыгып, или мынакай айтайын, 5 жыл ооруп жүргөн адамга, 5 жыл ооруп жүргөн адамга буну 5 жыл ичиш керек. Десе, любой, особенно биздин эл айтат. 5 жыл андан өлүп калган жакшы. Акчага келип такалбайбы? Акчага келип такалбайбы? Ошондо Елена Гурская, профессор медицинских наук, нутрициолог, ошол айтты. Совет хотя бы 5 ай күндүгө иштесин. Если ооруң 5 жылдык болсо, 15 жылдык болсо 1,5 жыл. Бөйрөгүңдө бир эми азыр бөйрөк печенди билесиңер, кандай деген жумушту аткарып. Анан бир эже алып кетти мени. Ашказанына уже не помню, сиз уракты чоң эле бир эже алып кеткен. Bundan bir 4 yıl oldu. Adam ben WhatsApp'ta çukurlap oturup, hazır ben adam izlebeyim. Olmadı adam izleydiler. Masaları da hak geldi o, jaltırap hak geldi, ne bu hak geldi ben bilmeyim. Maske koyup verim de hak geldi. İlgeri ben de oşam taş içmem adamları da için. Ептерим жаздырып, кичине ичигиңер тазалайлы деп, анан силердин ичиңер таза болсо бизге компания айлык төлөйт да. Эми силер кетип калсаңар деле бизге айлык төлөйт. Наоборот, иштек албай кетсеңер бизге көбүрөөк төлөйт. Камералар бар, бардым тык тартып алды. Силер чакырып келген адам азыр айтат, мына 2 ай ал меники болчу дейт. $200 тык төлөп койду. Калайсызбы? Бул жалган. Az жалганга сон ишенип атасыңар $200. Смотрите. Анан бир 6 айдан кийин списокты жаңылап атам. Жаңылап атам бай эжен. Ашказан деп эми азыр сиз эмнеге келдиңиз? Атыңыз эмне? Гүлшан. Гүлшан. Сизди чакырып келген адам мынаны жазып койду сизди. Даже контактын карасаңыз болот. Гүлшан Маска. А если геморроюңуз менен келгенде? Гүлшан геморрой. А качан
жашоо бир жерде иштеп мындай аттуу баштуу болуп калганыңызда Гүлшан мен жерде. Менин контакттарым бар да, эми бул это не секрет. Сиздердин менин контактымда сиздер Үмүттүн партнерлору деп жазылып турасыздар. Вот эми адрес болуш керек да адам. Эми кандай адрести жакшы көрөсүңөр? Топосуңар билесиңер. Адам баягы эжеге чалдым. Эже да менин контактымда бар экен сандай эмес. Ооба, совет кандайсың дейм. Неге албай иштеңиздер десем, эчтим мага жардам берген жок дейт. Эмне кылдыңыз? Билбейм, турат дейт. Турса кантип жардам берет? Турса кантип жардам берет? Жардам бербейт. Жарым ичиптир. Ашказанды кичине козголгондо ичпей коюп коркуп. Бул дары эмес. Дары любой оорунун причинасын мындай жок кылбайт, басып коет. Аналогин өмүр бою ичип жүрөбүз, аспирин башкасын деп. Ооруп аткан момент басып. Да, кийинчи кайра. Значит, бир ичкен аналогин канча организмди булгады. Туурабы? Бул ооруну баспайт. Бул организмдеги мусорду алып чыгып кеткенден кийин организм эч кандай алоя, эч кандай лекарство адамды не лечит. Лечитпейт. Аллахым бизди ушундай кылып жараткан, уникалдуу кылып. Адам организм өзүн лечение кылат. Эгер таза болгон болсо. Бул просто тазалайт, мусорларды алып чыгып берет. Канча күндө алып чыгып берет? Адамдын организми 90 күндө тазаланып бүтөт. Мен буну биринчи ичип баштаганда мен өзүмөн баштайын эми. Мен көз мындай жиним келгенде көзүм кып-кызыл баягы кутурган иттей болуп калды. Башыма мына молоток менен ургандай болуп эле нервтер кирип кетти. Буларды ичкенде нервим деле жок эле. Буларды ичип баштаганда мен төшөктөн тура албай калдым. Вообще тура албай калдым. Анан Шведова Анна Владимировна деген бар эле, Красноярский, тоже медик. Ушул компанияда иштейт. Чалдым. Зарина чалды. Она должна, может, я не буду пить дальше, десем. Совет, да, это твоя правда. Но смотри, у тебя начинающее черепное давление, оказывается. Бул уктап жаткан мындай, секин ичинен жеп аткан ооруну ойго туруп ыргытат экен да көрсөң. Түшүнүңөрбү? Шыпырат экен. Баягындай. Столдун түктөрүнөн кырыларын тап чыгасыңар го, чаңды. Ошонтип алып чыгат. Колдоруңуз ооруп аткан ошо. 3 күндөн ударный дозада иштеп мен өлтүрдүм. Вечер өмүр бою кыйналып өлдү дейт баарын деп ичип ударный доза чай дүнү жуттум. Азыр алам суу алып кетсе да көзүм кызарбайт. Абсолютно бул причинаны жок кылат. Түшүнүктүүбү? Именно Vital деген коробка бул Vital 5 деп коет. Бул организмдеги 5 органды кыргызча сүйлөйм, лечение дейтир болбосом, это неправильно болуп калат. Лечение больницага барыш керек да, кыскасы. 5 органды жакшына өзүнүн нормасында иштетип бере алат. Бизде эң кымбат мына продукт. Нобелевский премия. Сетевой компаниялардын ичинен Нобелевский премияга ээ болгон продукта только Forever бар. Бир дагы сетевой компаниянын дистрибьютору өзүнүн продукциясын көтөрүп менин алдыма алып келе албайт, доху дагы жетпейт. Нобелевский премия эч ким алган эмес. Бизде бар. Эларгинин. Эми эларгинин десем, түшүнгөндөй болуп башыңа тийип отурасыңар. Ар жерде сендер түшүнгөндөй болуп өзүм экенин билбейбиз. Мен эми кыргызча түшүндүрүп берейин. Бул эмне экенин. Мына кандын сүрөтү турат. Бул канга тиешелүү. Эркектин каны айланбаса эмне болот? Эжем жашабайт. Туурабы? Эркектин каны слабый болсо, эркек слабый болот. Туурабы? Биринчи очередь улучшает кровообращение. А биз суудан, кандан турабыз. Кандагы бар нерсени, ашыкча нерсени алып коет, жок нерсени нормализация этип коет. Лейкоз дегенди билебиз, ак кан. Медицинада да неизлечимо.
Но bizde Zulia деген ел отырады, аранарда. Беттері қызарып, бүгінгі күнде жашағысы келіп тұрады. Лейкоз, сахарный диабет, медицинадан излечимый. Но аны медицина айтып жатты, Аллах айтқан жоқ та. Правда? Но бұл компанияда ишенсеңер, ишенгіле, ишенбесеңер, ал уже никого не волнует. Мен ишенем, потому что ошол 5-6 адам менің алдыман өтті. Сахар. Мен Москваға келген себебім де ошондан болду. 77 жылғы бала саат кечки 6-да дальтоник болуп калат экен, уже сахардан көрбөй калат. Ал мени ютубтан көрүп, врач деп чакырат. Бай бала, анда менде акча жок. Мен Москвага бара алам, менде акча жок десем, жол кирем төлөп мени. Көрсө мени врач деп чакырат. Айтып койсо деле болмок, сен врачсың деп. Келсем, келдим, Серпковская деле офис. Отырсам, келди, ушундай. Мен билбейм дедим, бирок мыналарды ичсе жакшы болсом керек, мен билбейм дедим. Эми ошол маалда. Bunday уверенный да сөйлей албайт. Потому что результат жок эле эч кимде. Тем более сахарный экенин мен каяктан билейм. 6 айда где-то 220 миң, 230 миң дегишти. Акчасы бар үчүн. Бүгүн диетаны кармабайт. Сахары 24-төн чыккан. 50 жаштагы, 60 жаштагы адам 24% карып көтөрө албайт. Бүгүн диета кармайт, бүгүн Америкада жашайт ошол бала. Ошол анан сахар мынандай да. Кимде эрозия болсо, кимде эрозия бар экенин билесиздер. Туурабы, алыска барбайбы. Ким геморрой болсо, анда тегеренде геморройлор бар. Ошол баланан сахар органдар алып келет менин алдыма. Бир келин келди, чоң эле, менден чоң, 74 жылкы келди, ыйлайт. Мен элементарно жүзүм жебейин мындан бул жака депчи. Потому что запрещено же. Бүгүн диета кармабайт болду. Это факт. Лечит? Я не знаю. Көбүгө, жаш семейный паралар келет. Бесплодие. 4-5 адам төрөдү. Алоя төрөткөн жок, видеодо болот. Алоя төрөткөн жок. Бул себепкер болду. Менин чоң кызым 26 жашта, балам 23 жашта. 5 жашар балам бар. Между ними почти 19 лет. Алоя ичип мен балалы болдум десем, анда ширик болуп калат. Туура айтышканды үйрөнүшүбүз керек. Аллах берди, бул себепкер болду. Болгон ошол эле. Бир жашы үй-бүлөлөр келет. 7 жылдан бери төрөбөйт алабыз. Анан пышып, бунда сатсаң дагы bundan бирөө пайда көрсө реклама кетет да, туурабы? Күйүп пышып айтасың. Ошо алып ичип кичине бир результат. Жол ичегисин тазаласын депчи. Анан күйүп пышып 2 саат убакыт кетип айтып бүткөндөн кийин күйөсү отурат го, умный дейт. Биз кыргыздар умныйбыз го да ошо. Баягы гарантия бересиз дейт. Аялым 3 айга берип тур, мага гарантия берем. Башка жок гарантия. Sen может результатты сурап аткандырсың десем, дейт. Анда окумдан видеодо ал ичкен жок. Өзү билет. Ичкимди не заставляет. Вот. Эларгинин бул уз. Уз деген топок не болот? Чышкакта бөлүп коет. Уз эмбеген. Уз эмбеген бала не болот? Иммунитет слабый болот. Анан ата-энеси оозуна тыга берет, анан баягы бала өлөйүн деп туулган бала кийинен здоровый болуп кетет, потому что внешний жактан артекен болуп, ушул балам өлүп калбасын деп берки балама бербей буга тыга бересиң го. Ошо балдар күчтүү болуп чоңоет го. Туурабы? Аял киши 30 жашка чейин уз бөлүп чыгарасыздар. 30 жаштан өткөндөн төрөш кыйын болуп калат, слабыйлашып калды дейсиңер го. Каныңарда уз жок. 30 жаш, 40 жаштан кийин төрөгөн аялда жөн эле сүт болот, уз болбойт. Менин аялым 40га чыкканда төрөдү. 39 жашында. 38. Уз менен. Потому что буну Аллахтын берди бул баланы. Бойдо
Birinchi kızım boyunda oldu. Совет алма алып келип берчи. Анда мен өзүм жаш бала элем. Буга мен өзүм эле жеп албайм деп талкып кетти. Кышында айтым болду. Вот. Алма таппай калгам. Бул азыркы чейин айтат. Но мына бул бала боюнда болгондо Зарина каалаганын айтты. Мен любой жакка барып алып келем сага. Кудайга шүкүр, иммунитети жакшы да. Талгак эмнеден болот? Иммунитет витамин жетпегенден болот. Бир да талгак болгон жок. Потому что боюнун болгондон баштап төрөгүнгө чейин күн и бала дагы умный болот. Бала дагы бөлөк болот. Алоя ичкен менен алоя ичпеген бала асман менен жерде. Айырмаланып турат. Менин балам тили 2 жашында чыкты. Азыр мен бирдекенде орусча, мен кыргызмын да кандай, чалпучук сүйлөйм да орусча. Сүйлөсөм, папа, тебе не на работу надо, тебе в школу надо идти. Потом сказал, туп-тунук сүйлөйм. Если бирдекен айта албай калса, кайталап жүрүп түз сүйлөгөндү айтат. Түз сүйлөйм. Азыркы балдар бизден умный. Бул ошол вуз. Бул кандын бир главный мындайда десанты деп коет. Медицинский терминде айтсам айта албайм, аны айтсам деле түшүнбөйсүңөр. Десант. Баягы немецкий кинолорду көргөнсүңөрбү? Биздикилер дейт элеп коет. Буну ичип баштаганлардын каңгара келет да, анан баягы фрактары жок кылат. Биздикилер. Артикси, балык май. Да, Африкада сатылат. Да, башка компанияларда бар, жок эмес, бар. Но бул жок. Ушул капсуланы ачып тешип туруп, мындай чайнасаңар дагы баягы май эмес бул, мындай сонун да. Жаш балдар жей берет. Приятно. Чайнап берчи, балык майын жей албайсыз. Буну жей берсеңиз болот. Тешип туруп пенопластка тамчыласаңыз пенопласт. Мен буну биринчи көргөндө жүрөгүм түшүп калган. Анда биздин чегелер эрип кетпейби десем, нет. Не себептен? Холестерин барбы? Ошол пенопласттай күчү бар. Ошону эритет, анан тамырларды эластичный этет. За счет чего эрит? Омега-3, омега-9 бар составында. Омега-9 бул эмне? Зайтун майдан алынат. Азыр черный тимин деп Турциядан чыгып кече келинчегим болду, ошол черный тимин чыккан заводуна бардык. А жерде бир да ученый отурган жери жок, просто чоп деп капсулаларды таркатпай ба, семчке майды куюп таркаткандай экен. Мен ойлоп калдым, ученыйлар отурат. Зайтун майдын ичиндеги компонентти алып чыгып атат окшойт деп ойлоптум. Жок, биздин эле кыргыздар эле, түрктөр деле, алар деле эптеп сатыш керек болду өзүнүн. Эч кандай пайда жок айыл. А бул жерде ошол зайтун майдын ичинен сизге керектүү компонентти алып чыккан. И омега-3 без омега-9 иштебейт. Эгерде аптекада же башка жерлерде биздин составында омега-3 плюс омега-9, но 500 рубль турат десе, буну алып ичпегиле, бул 500 турбайт, бул 3 күнгө жакын турат. Ошону алып ичкиле анда, если доказать этип берген болсо. Анан пенопластка тамчылатып көргүлө. Эритпейби? Значит, жок. Вот мен алыска барбай коеюн. Эртең алып ичип көрүп, аны эми биз чоңураак адамдарбыз, мээбиз катып калган. Бул биздин мээбизди жумшартыш үчүн убакыт көп кетет. Балдарыңар болгон болсо, балдарыңарга 1 ай берип көргүлө да. Мындай квоштик балдар болгон болсочу, 1 ай берип көргүлө да. Экинчи айда баягы баланын развитиясы башка болот. 1 айда айттым мен, секин деген жерим жок. И кан тамырларды эластичный кылып берет. Эми биздин кан тамырлар канча метр эже? Билем билбешиңиз, билбейм. Кандайча полный организм же? Полный организм, капилляр ушу бар да, мен кан тамыр деп коем да. Километр. Километр. Или 10 метр. 7 33 000 километр чыгат. И жалган айтам, 99 000 километр чыгат. Жердин планетанын орогондо адамдын организминдеги 99
99.000 километр чыгат биздин капилларлар. А жердин айланасы 33.000 километр планета. 3 жолу айланат. Капилларлар вот азыр мен бир сааттан бери сүйлөп атам. Канча миллион капилляр өлүп атат, канча миллион восстановление болуп атат. Да, өлүп тирилип турат алар автомат. Ким бирөөнүкү 5 миллион өлдү дагы 4 миллион 900 эле туулуп калды. Ошондон иммунитет түшүп кетет. Кирбей атат да эчтеке. Көзгө көрүнбөгөн капилларлар бар, эчине түшүнөт экенсиз. Бар да турат через микроскоп. Bir kapillar 4 çeşitli, 4 qanday dedi? 40 çeşit. 40 çeşitli. Yok, 40 kapillar bir çeşit. Çeşitli neyimiz? Bir kılı. Kıl. Gözge görünmeydi da. Oşonun için tazalaydı. Buna o arıqtay olan tamırlardı emес, kapillarlar tazalaydı. Нені берет қана? Варикозное расширение. Конечно, омега-3 не değişti. Bizim ne? Омега-3 dedi. Медицинский термин аны башкача айтат. Япония дейбиз, Geçen de YouTube'dan beri profesör bulup kaldım. Kırgızistan жөнүндө сөйлөйт. Kırgızistan, biz Japonya Kırgızistan'a karab basbay emес дейт. Biz Kırgızistan'a karab çurkaganda dagы Kırgızistan жетпейт деп. Ойлонуп көрсөң тура эле. Japonya birinci orunda turат ушул процесс. Жер жүзү боюнча birinci orunda Japonya'da 1 litre yok, 3 litre. Bir Japonya sıra dalında 3 litre alır. Bundan çok getirdiler. Uşu именно uşu. Nege Japonya umumluy halk? Alar Kırgızlar bir yılda 5 koy yesek bir adam misal. Yedi bir 60 kilogram gürüş yesek bir Japonya свежий 95 kilogram balık yiyecek. Men. Омега-3. Men. Холодильниктеги эмес, свежий balık. Холодильникте эчтеке жок. Дейли каждый день деп которулат. Вся таблица Менделеева. Эмне витамин бар, меңерде, ошонун бардыгы бир таблетка. Мен буну эрте менен аялым каша кылып бергенде 3 таблетканы ичем. Обедте жебейм, мердем, потому что жаныма салгандан мен да силерге окшой эле кыргызмын, унутуп калам, или зеригем ошо. Мен өзүм көтөрүп жүргөндө. Эрте менен 3 таблетка ичем. Жатарда буну ичпейм. Жатарда башка таблеткаларды ичем. Бардык витаминдер, витаминный баланс клеткага барат. Витаминный баланс клеткаларга полный насыщенный болуп барганда адамдын мээси иштеп баштайт. Азыр бардыңарда очки бар. Аны мен розовый очки деп коем. Иногда менин сөзүм айтканды түшүнбөсө, мен адамды сними свои розовые очки дейм, адамдар түшүнбөй калат да. Бардыгыбызда очки бар. Көргөндү гана көрөбүз. Өзүбүздүн мээбизге ылайыктуу гана көрөбүз. Нарарак көрбөйбүз. Анан сетевой компания дегенде, баягы сетевой компанияда иштей албай, неудачниктерден пример алабыз. Неге лидерлерден, неге жашоосун өзгөргөндөрдөн пример албайбыз? Үй салып атканыңызда эже. Кандай үйдөн пример аласыз? Тем более. Bir неудачник, банкрот болгон строительден пример албайсыз да? Лучшийден. Бул деле ошол эле нерсе. Жигули кандай машина байка? Машина да Жигули. Бирок Майбактагы машина да. Жигули апарган жерге сизди Майбактагы апарат. Туурабы? Бирок кайсынысы жакшы? Майбак. Бул сетевой компаниялардын Майбагы. Так что Жигули деле машина, Ауди деле машина. Но Майбах он лучше. Бул сетевой компаниялардын Майбах. Вот мен уверен эле сүйлөйм, тем более мен видеого сүйлөп атам. Канча деген сетевиктер отурат.
Probiotik. Aptekada var, жоқ емес. Aptekada 2 полезный бактериясы бар. Бирок капсуласындағы бир слойдан. Ашқазанда жарылады. А пробиотиктер каерде иштейт? Жон ичегинде иштейт. Ашқазанда жарылады, жон ичеги иштесе болот. 6 полезный биобактериялар бар bunun içinde. 3 слойдан турат. Birinci слой ашқазанда жарылады. Экинчи слой тонкий кишечникте жарылады. Üçüncü слой жон ичегинде тазалайды. Экинчи мээ бизде каер экен? Экинчи мээңиз бар да сизде. Каер? Жон ичеги мына. Экинчи мээ жон ичеги. Да. Кайсы жерин doğru санаңыз ошо жерде болуп калат. Но ученыйлар изилдештирип боюнча экинчи мээ жон ичеги кишечник. Аял кишинин жон толсу кишкасы тазаланган болсо бетине чыгат. Тап-таза, бетин тап-таза. Лицо, кыргызча бет, лицо, витрина, от слова витрина келип атат. Ички органдын лицосу. Мына. Менин аялымды, менин мындай татынакай кыздарымды бүгүн TikTok'та айтып атат. Силер бардыңар ботекс коюп алып эле мактанып атасыңар депчи. Это настолько идиотам надо. Ботокс коюп алып булар эмне берди? Мынаны айтат. Ботоксты реклама кылмак. Бирок ботокс канча турат өзү алдынан эле? 30 миңден ары экен. Мына ботокс. Аял кишинин жон ичегиси тазаланганда мен гарантия менен сүйлөйүнчү. Ички организм жашыңар не имеет значения канчада 15 жылга жашартат. 15 жылга жашартат, сен натылы 15 жаш болуп калбайсың. Ичиң жашарат. Органдар жашарат. 15 жыл это гарантия. Европейцтерге бул бир жылда бир эле жол ичкиле дейт. Европейцтерге. Только кыргыздар эмес. Кыргыздар эле дей бербейинчи, Средний Азияга эмес. Плюс Кавказдагылар эмес. Жок, адам баласына аралаштырган. Мына бывший Советский Союз сүйлөп. Европейцтердин питаниясы бөлөк. Биз второйду жейбиз го. Тура? Второйду жейбиз. Бизге мынау тойсо болду да. Тура? А европейцтер первая, эрте менен по-богатому жешет, обедти по-богатому жешет, а ужинды по-бедному жешет. А биздикилер кандай? Ужинды лично мен ушинтип сүйлөп атам, мен контролдоп атып, эсимен чыкпай, эсиме келип калса гана ужин кылбайм. Мында кыргызмын да. Ичи мындай чыгып баратканда ужинди токтотуп коем. Анан ичи мындай плоский болуп калганда дагы жеп баштайм, дагы киргизип берем да депчи. Эми биз түнү курсабыз тосуп калсаганда болбой калат. Келген де илгертен. 6 миллион полезный бактерия. 6 миллион. Жон ичеги. Эркектин простаталары, бул бүгүнкү күндө простатит деген уят эмес, это болезнь. Жон ичегиде болот. Мен тамашалап айтып коем, ошол эркектерди анча-мынчасы мени жаман көрөт, эмнеге эле ошентип бересиң деп. Эми правда есть правда. Хоть кандай курнамыз болбо, но правда есть правда. Канча кыз келиндер келет. Күйөөмө бирдеке бар. Күйөөмө бечара бул ысык жан да бардыгы. Жить хотят. Күйөөмө бар. Анан айтам, күйөөм өлгүрүп ичеп анан сен апарсаң. Контролдойсуң. Контролдемси болушту деп айтат. Потому что азыр 70% эркектер уже простата. Кровообращение плохое. Жон ичегиде простатит жон ичегиде болот. Анан эркек болот. Эркек болгондон кийин эркектин баш иштей баштайт. А баш иштеген эркек үй бүлөнү багып баштайт. Жон ичегинден көп нерсе чечилет. Вот мынаны ушундай. Мынаны айтып өттүм. Без этого бул жакка өтүштүн кереги жок. Ким бир айтмакчы. Буну ичпей эле сразу эле циститке иче бербейинби дейт. Андай болбойт. Биринчи ичегин тазалаш керек. Ичеги жөнүндө айтып кетейин.
Биз тамак жегенде ашказан главный ролду аткарбайт. Ашказан даярдап, майдалап, ичеге жөнөтөт. Мага бир жаш бала вопрос берген. Азыр ошо вопрос сизге берип көрөйүнчү, сиз эмнегедир жаап калдыңыз. Ичеге канча метр сиздики? Мен ойлоп, мен эле билбейт окшойм да. Бир бала келди да бир бала келип туруп айтты. Байеке дейт, ушундай эле витаминдериңизди айтасыз. Мен бир вопрос берсем, ошого жооп бере алсаңыз, мен сиз менен иштешем деп. Мен сразу эле айттым. Мага сенин иштешкениң кереги жок биринчиден. Это тебе надо. Менин жумушум сага керек, мага эмес. Я свое сделал и делаю. Экинчиден дедим. Любой вопросуңа ответ бар бүгүнкү күндө дедим. Бирок сен бер дедим, если мен неправильно отвечу дедим, но 3 күндөн кийин мен туура ответке келесиң, мен туура жооп берем. Договорились? Договорились. Эң бердисең. Неге адамдардын ичегеси 1 метр эмес, а 7 метр? Биринчи жолу мен өзүм билдим. Ошо баладан. Но я должен же ответить. Эр карап турат. Знаешь что? Мен билбейм, но я тебе отвечу. Неге 7 метр? А неге 1 метр болуп калганда эмне болот дейм, билесиңби сен? Мен ысык чай ичкенимде көчүм күйүп калмак. 1 метр. Ошон үчүн 7 метр. Но это неправильный ответ. Через 3 дня приди, правильный ответ айтам дедим дагы. Кеттим. 4 жыл, 3 жыл болуп калды ушул вопрос бергенде. Ал бала келген жок башка. Значит, ал не болду? Турнамыз. Просто мен ушу бир вопрос менен умный көрсөтөйүн деди да. Всё. Мага пайда болду. Үйгө бардым. Google, Яндекс деген бар. Любой вопросуңа жооп берет. Тупой вопросты мен бердим ошого. Яндекске. Яндекс жооп берди. Мага жашоомдо ошол вопрос ответ мага жардам болду. Көрсө, почему 7 метр? Почему жол ичеги 1,5 метр? Ашказанды кыргып койсо, ашказаны жок адам жашаса болот. Мен андай адамдарды таныйм, билем да. Ашказаны жок адамдар. Только мына ооз ашказанын ролун аткарыш керек. Бардык биздин жегенибиз ичегиде кетип атат. Полезный, неполезный компоненттер клеткаларда ичегиден таралат. Ошон үчүн айтат, ичегини второй мозг. Ичегини кичине кыргып койсо адам жашабайт. Ну бар, чоңдоп бар өлөт. А вот ашказанды алып койсо да жашай берет адамдар. Только диета. Андай партнерум бар. Ашказан рак болуп, ашказан вообще алып жалап. Бүгүн алоясыз алып тура алам. Вот. Түшүнүктүү. Экинчи продукт. Буларды айтып бүттүм. Кажети жок кайталаган. Но мен мына алоясын айтып кетейин. Нектар, ягоды нектар кошулган. Ошол эле желтый банка. Бу почки, мочевой каналдар, женский труба, не труба ушулар. Полностью жок бар. Эркектердин простатасына да ушул. Только после желтой банки. Потому что ичегини тазалап жол ачыш керек да бул. А ичеги загрязненный болса, бардык полезный нерселер унитазга кетет. Бөйрөк аябай жакшы. Ким по большому күнүгө 2 жолу бар. Барбы сага? 2 жолу по большому. Уяла? Мен 3 жолу бар по большому. Неделю один раз ходить. Вот смотрите теперь эти. Вот давайте вот контакт лайли, чтобы не меня слушать, я тоже хочу пообщаться. Смотрите. Сизге вот вопрос берген адам, не надо думать, ой, мен глупый вопрос берип калсам. Зато умный ответ аласың. Это нормально. Чем глупый ойдан калып кеткенден көрөчү. Эче тура айтасыз. Сиз качан күнүгө барат элеңиз, кандай условия болгондо, эгерде мына жериңиз стеклянный болгондо, жерде замокты ачып туруп, өлүмүн турайын доксунга деп туруп сыгып, жууп порошокто, кайра ороп, салып, тутап койгонуңузда идеал. Но, к сожалению, анталбайбыз да биз, туурабы? Анталбайбыз. Или 1 килограмм етти, даже мына кышында, ичиңизге байлаңыз. И 1 жума байлап жүрөбүз. Эмне? Сиздин жаныңызда эч ким болбойт.
не болгон жаман жай бекинип айталды тура просто жон исеги не болуп атат эмеси бир күндө бир жолу по большому барган адам уже организмде пожар болуп аткан болот это уже запор бир күндө 2 жолу барган адам признак запора бир күндө 3 жолу барган адам нормально эми өзүңөргө вопрос берейин жон ичегиде эмне проблема болот бу жерде 100 000 айлык бу жерде миллион айлыктар бар зачем вам миллион я вас сперва должен научиться просраться деген сөз бар мындай чын да запор жон ичеги менен когда да персик кошулганда персикти баардыгыбыз билебиз персиктин человеческий витамин алыш үчүн персик күнүнө персиктер кайсы кадам жайда өсөдү быйыл көп жерде кадам жайга барып күнүгө 2 челек жеш керек ошондо человеческий дозага кирет персик бир жүрөккө пайдалуу значит эмне болот алоэ с персиком запор и сердце анан көп айтат запор менен жүрөктүн айырмасы 2 башка кандай соединениясы бар дейт да анан айтам бул иштерге тракка тыгып койсо эмне болот двигатель берет жүрөктөн дагы жон ичеги биринчи ролду аткарат буну иш керек менин 79 жылкы карындашым бар аябай красавица но мен аны красавицага ишап жүрүп ал малда ушу телефондо эле жок окшойт или өзүм кыйналып жүргөндө бир тууган деле көргүм келбейт койчу ушундай болуп жүргөн балдан анан үйүнө келип калдым а Москвага келгенде бирөөнү алыс таанышың болсо бир туугандай көрүп эртең батышкың келет го баягы бир матраска анан ошондо карындашымдын үйүнө бардым бир тууган карындаш мынандай эмне болду эже сиздики жакшы экен сиз бир айда бир жолу барат экен мынанча чыгат это очень опасно кап бар мына бети мына бетинде бүлдүр какач кремиңер барбы деп мынантип келет кыздарчы крем кереги жок жон ичегиңди тазалат токсиндерин көбөйүп кетпесе токсинби деп токсин бар торттой көрөт да жок чыкпаган бокторуң көп экен дейт ачыгын айтыш керек да токсин десең шлак десең ойлойт да бул шоколад бляшки десең бляшты ойлоп калышат адамдар мындай угулбайт а вот реально айтсам деп ойгон анан мен аялыма чалдым дагы карындашым менен Москвага келип акча табышым керек да буну сатып акча табышым керек карындашым аны алдадым 40 000 берсең да сен сон акча көп табат анда ал карындашым популярный болуп кеткен мен 20 жылдан бери семьяларына кыз жибек бир жылда үй алды 1 миллионго деп айылда еш кылдыр 20 жылдан бери эчтеке ала албай жүрөм деп эми жебей ичпей жүрүп алды да ошондон запор болду 40 000 алып койдум карындашым 40 000 бул ошол малда доллар аз эле го 4-5 жыл мурун доллар канча эле бул ошол малда жалган айтып иши карындашымдан 15 000 жедим да баскан турганына кереги бар 2 коробканы алып келип бердим кантип ичем дейт мен каяктан билем кантип иче берди ударный дозу 7-8 000 ушундай болду ударный сонун экен дейт сонун дедим ширин да персик эртең менен турсам төшөгүн тийип алыптыр төшөгүн тийбейт мындай тоголтуп коесуң мен өзүмө жаман ой келип эми бекер жашап атат жок мен төшөк жеп отурсун деди окшойт деп баягы жаман ой келип өзүң албайсың тем более баягы акчаң жок болсо бечарадай болуп бирөө мышыгын пыш деп койсо деле сага тие берет мага тиет ушундай ранимый болуп каласың го анан баягы жерде анан туалетке чыгайын деп чыксам эшик култанган ким десем үйдө эч ким жок деп айтып мен совет ака деди хорошо мен кирип отургандан кийин дагы 1 саат 1 саат болбосо эми жалган болуп калбасын бир 40 мүнөт это 100%. Мен тажап кеттим да отура берип мында барышым керек.
Карындашым экөөбүз ортодо секрет жок да, мындай 1 жаштамыз. Биз мектепте окуганда да 8 деп ойлочу бар. Жүрсөңүз сиздер уялбай бассаңыз дейт. Туалетке барды, калды, мынандай. Мынандай. Запахы не передать. Страшно. Азыр 85 килограмм чыгат ошо карындаш. Азыр 85 килограмм. Анан эмне деп коет 2-3 күндөн кийин. Иче берейин деп, иче бербейт. Бул мындай да, жыр кетет да биринчичи. Бул очищение дегенде ал арыктатат дагы да. Анан биринчи суу чыгат организмден, жыр кетет, вот мясо секин кетет, ал мясо да потому что. Эмелесет 1 килограмм эт канча? Мынанча деди. 1 килограмм май канча? Мынанча. Туурабы? Анын суусу кетти окшойт бечара. Иш приктенеде карасаңыз 3 күн келип атат. Карасаңыз 3 күн келип атат деп эле бай сек компания. Мен түшүнбөйм. Мен өзү объемы турат. Жон ичеги жеңилдеди. Жон ичеги. Азыр эже. Только мына чайды ичет. Айында да. Только чай. Ана мага айтып койчу. Сөйтөкө 1 пакет аны эми титтирип атып ичет. Акча да бул. Ана мен барганда подарка. Мага жакшы кайда. Жолук полктан көрөм. Мына менде бар. Мына десем ал билет бул нерсе. Кинеке. Бетимен дуа. Карындашымдын дуасы өтөт. Жалгыз кыз 7 жыл кирди. Вот. Bir cumhura bir жолу барат эсен. Ошого сүйүнөт. Жүрөгүңөр рахмат айтам. Sen karındaşın, peçeli satılışın. Sen içki kocanı görüp duramadır. Hayır, любой косметологты мен алмап келіп пачан чарпы. Ең кымбат мына. Не себептен бұл кымбат? Адамның скелеті. Сустав. Кымбат болгондо канча? Кымбат болгондо суставтан арзан. Кошелектен кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Канча 16-20 миң, 23 миң ушундай эле турат. Bir bankası 3 mindən nары. 3062 рубль. Көрдүң, баасын деле билбейм. Мен буну почти бекер алам да, мен деген 50% алам. Мен уровень ошондо. Өзүңдүн айтпайм, болсо мен ийне болуп аласыз. Сустав. Эң долгий лечение это сустав. Мен буга качан ишенип калдым? Бунда ханда тилим келбейт медицинский тилде. Глюкозамин дейби, бирдекелер бар ошол эле алып элечи. Эң невкусный дагы ошо. Азыр мен буну ичкенди үйрөнүп алдым. Не себептен буну ичкенди үйрөнүп алдым? Чоң баламда, кичинекей баламдагы буну жаман көрөт. Лекарстводай запах депчи, невкусный депчи. А мен иче берем. Не себептен антып атам? Балдарыма мыналарды аяп калдым. 5 жашар балам мынаны көрүп калды. Папа, ну это же вкусный деп туруп, шундай. Пока оозунан алып койбосоң 1 литрге кирип кетет. Зарядный кост титирип отурабыз. Эми ну осторожно деп, акча да. Акча, к сожалению. И биз айына мындан 2 коробка ичебиз, мындан 1 коробка ичебиз. Кече 3 банка апарып койдум. Мындан. Жыргап эле барабыз, ичкини ичти. Сустав. Ооругандан кийин ичиш керекпи? Оору электе ичиш керекпи? Ооругандан кийин больницага барыш керек. К сожалению, ошондой. Вот. Эң кымбаты ушул. Эми давайте. Я думаю, мен выступлениемден кийин вопросуңар болбосо керек. Жалпак тилде жакшыраак түшүндүрүп берем. Ичсеңер жаман болобу? Вот мен биринчи келдим. Неден башташым керек? Мына айтып бердим. Чайданбы, жандамы, же общий. Акчаңыз болбойбу, строительный компания. Акчаңыз болгон болсо, акчаңыз болгон болсо. Мына коробкада чай жок, мына чайды бекитейин. Ушул 22 миң. Но мынаны кошуп койсоңуз, мынандай нерсе болот. Эми сизге сонун түшүндүрөйүн. Мынандай. Баягы уборщицаны билесиз организмди. Сууну бер деп атат го.
Мына суу. Уборщицаларда средстволарды кошот го. Средствосы жок болбойт. Мына средство. Жидкость. И бул мыналарды бардыгын как скорый помощь келет, тез как скорый помощь жетет. Ошонун бардыгы бирге эми 23 миң болса керек. Канча? Это пока 23.500. Мен биринчи келгенде ушул 7 миң болчу, эң кымбат баасы. Доллар 30-25 миң. 7 жыл мурда. Ошондо да адамдар айткан. О, 7 миңге ким алып ичет? Айланайын, мына чоң коробка 42 миң турат. Ушуну алып ичип атат адамдар. Эми түшүнүп калгандар. Анан мына ковид болгондон кийин жакшы болуп калды кыргыздарга. С витамин барбы деп келет го мага. Бар айланайын. А Д витаминчи дейт, бар. Витамин экен түшүнүп калдым. Эң негизгиси. Анан акчасы жок адамдар. Эми акчасы жок деген болбойт. Азыр акчасы жок адам жок өзүчү. Өзүнөн аяйт. Акчасы жок адам жок да, мындай кылсаңыз болот. Анан да бир полезелен деген бар. Арзан. Попросите полезелен. Мен ушул 4 продукта менен бизнести баштагам. Аты айтып берейин, ушу 4 жыл. Полезелени деген термин өзү эле айтып атат. Тала чөп, өндүрүлгөн будай. Как вы? Сонун. Тура? Несколько өндүрүлгөн чөптү бириктирип койгон. Ал дагы өтө мен ал процесске жакшы экен, келиндерден уктум. Күйөөлөрүн апарып берип пиширген экен, азыр выступление айтып, кыздарым айтты, простатитке жакшы экен деп. Значит, они испытания уктурган да. Мен простатит билбей ичкен мына. Мына ушул 4тө эже. Болсо бир 6 миң болот. Но ушу менен эле кыз болуп каласызбы кайра? Жок. К сожалению, кыз боло албайсыңар. Но ушул возрастты сактап калсаңар. Гүлсара эже, можно вас? Эң чоңуңар ушул жерде ушу Гүлсара эже болсо. Точно датасы туулган күнү 58-60 жашта. Ким айтат? Девочка. Да, 58 жаштай көрүнүшү мүмкүн. Но вот это посмотрите. Здоровое лицо, здоровый организм. Бирок кеченде бул жимигер совет менен кемпир дебей келечи деп чоңоюп калды. Айына 2 миң айлык алат. А башта кемпир эле дегенде унчукпай окучу эле, хорошо кемпирмин деп. Ыйлап келген мен алдым. Бул букет болезнь менен келген. Эми ушу аялга дагы азыр жазып атса керек мени. Ой, аферистер лохотрон. Эми ооба, зато 58 жашында сен 200 жылда таппаганыңды бир айда талат. Сен эркек болуп таппаган акчаңды мына 58 жашта талат. Но, к сожалению, это правда. Канча деген путешествияларда жүрөт. Баласы ишенбей жүргөн. 4 жылдан кийин болгондой болуп келди го, мына келди. Мына келди. Не, ну, алыстан сүйлөбөйүн. Бүгін түшүнбөсөңөр, через 5 лет как миленький придете, уже больной болуп келесиң. Ошого түшүнгөнгө аракет кылгыла алтындар, рахмат көңүл бурган.